Бишкек шаарынын түндүк тарабында жайгашкан Кут курулуш компаниясы тарабынан салынып жаткан Алтай шаарчасы боюнча кыскача маалымат берсек, бул курулушту баштаардын алдында ошол жерде астынан суу чыгарын жана ошондой эле гидрогеологиялык жактан да изилдөөлөр жүргүзүлгөн жана жүргүзүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча ал жерде курулуштун кабаттыгын 5 этаждан ашырбаа боюнча атайын тапшырмалар берилген. Андан тышкары дагы айта кетчү нерсе, ошол эле жерде суунун көлөмүн азайтуу боюнча жана ошондой эле чыккан сууну кайра кетирүү боюнча атайын инженердик технологиялар да көрсөтүлгөн. Анын ичинде ушу дренаж системасында куруу боюнча тапшырмалар берилген жана атайын пландар түзүлгөн. Андан тышкары дагы айта кетчү нерсе, ошол эле райондо мисал катары айтып кетсек, жаңы Кош базары түшүп келип атат, жаңы микрорайон түшүп атат жана ошондой эле жаңы автовокзалдагы курулушу бүгүнкү күнү кызуу жүрүп атат. Бул нерсенин баары биздин алдын ала биз билгенбиз жана ошондой эле ал жерде дагы ошондой маселелер чыккан жана аларды дагы атайын дренаж менен сууну кетирип атайын системалар көрсөтүлгөн. Алтай шаарчасы боюнча да атайын ошондой нерселер болот. Бул негизи алдын ала билинген эле нерсе болчу. Муну биз алдын ала билип, ошондой атайын технологияларды көрсөтүп бергенбиз. Бул жерде эч кандай маселе жок. Ал эми жанакы айтылып аткан нерселер боюнча биз туура эмес маалыматтарды таратпоого дагы ушу курулуш министрлиги тарабынан биз чакырып кетет элек.